Ошол Муздалифа деген сөздүн мааниси бөйпөңдөөчү деген сөз. Бөйпөңдөөчү, митип бөйпөңдөө күнөөлүү болуп, адам катуу күнөөлүү болуп калса, уяттуу кишини катуу сөз айтып алган болсоңуз, же айткан убакытка келбей калган болсоңуз, 90га чыккан карияны 80ге чыккан кайнатаңызды, атаңызды, апаңызды күттүрүп коюп, тоңдуруп коюп анан кийин барган болсоңуз кандай абалда каласыз? Аябай ыңгайсыз болосуз да. Ошентип бүтүрөп кыжалат болуп анан барасыз. Мына ошол сыяктуу баягы Адам алейхиссаламдын бейиштен жерге кулашына ким себеп болду? Хава энебиз, биздин оо энебиз. Бирок анын тилине кирбей коюш керек эле, бирок пендечилик экен бул. Ошондуктан Ибн Касир атактуу тафсирчилердин бири ушул киши айтып атпайбы тафсиринде? Адам алейхиссалам Хава энебиздин тилине кирип алданып калды, ошол бизге мурас болуп калды дейт. Кээ бир макталып аткан, мен эч кандай неме кылбайм деп. Бирок бир жагынан таап чыгат экен, жолун табат экен аяр киши. Таппай койбойт, табат, акыры бир жерди табат. Же балаңыз аркылуу табат, же кийим кечеңизди убагында жууп берип табат, же келген кеткен мейман ысманыңыздын бардыгын ордорду менен тейлеп, иши кылып бир жолун табат. Таппай койбойт. Ошол атабыз Адам алейхиссалам алданып аткандан кийин биз дагы алданабыз деген сөз дагы бир жерлерде. Митип алданасыз? Колуңуздан келбей калганда мейличи деп койду экенсиз, же болбосо тең келбей койчу мейли дейт экенсиз. Бирок бул да жакшы сыпат, бул эркектик сыпат. Майдаланып, чукуланып, кухнясына чейин кирип барып, муногу міне, ана бул ал эле, бул эле деп, казан аяктын деңгээлине түшүп кетпеш керек. Бул эркекке жарашпайт. Аталар отурбайбы молдош токунуп. Ошо малдаш токунуп, төрөпейил болуп отуруш керек. Мампайып коюп. Сонунда бул да жакшы экен да.